Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, период паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 02 05 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Москвада мигранттар 17 жаштагы жигитти зордуктап салышты. Москванын четинде 17 жаштагы баланы зордуктоого шектелген 2 мигрант кармалды. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык, мигранттар таанышуу сайт аркылуу кыздын атынан 17 жаштагы жигитке жолугушуу уюштурганы аныкталган. Жигит жолугушууга келгенде мигранттар аны башка уруп, токойго алып барышкан. Алар жигитти алгач тономок болушкан. Бирок жабырлануучунун жанында 100 000 рубль гана болгондуктан алар жигитти зордуктап баарын видеого тартып алышкан. Полиция бул кылмышка шектүү катары мурда уурлук боюнча соттолгон 23 жаштагы Тажикстандын жараны Абдусалим Махмудов жана анын 19 жаштагы мекендеши Баракатулла Ахроровду кармады. Бул факты боюнча жашы жетилектерге карата сексуалдык зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча иш козголду. Кылмышкерлер 6 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак Супер Кежи. Экс-депутат Орозайым Нарматова Жапаров, Ташиев, Мадумаров тууралуу оюн билдирди. Экс-депутат Орозайым Нарматова социалдык тармактагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, коомчулукта ага карата болуп жаткан суроолорго жооп берди. Ал Кемпир абад боюнча козголгон кылмыш ишини тергөө жүрүп жатканын айтып, үй камагына чыгышына жүрөгү оорусу себеп болгонун билдирген. Ал эми бийлик тарабынан ага эч кандай кысым болбогонун айтты. Бизди макта, бирөөнү жаманда деген талап болгон жок. Мен эч ким менен соодалашып, эч кимди сатып же бирөөгө залал келтирип кеткен жокмун деген ал. Мындан тышкары Нарматова убагында Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдогон учурлары болгонун, 2020 жылы бийликке келгенде командага кошулууга чакыруулар болгонун дагы жашырган эмес. Ошондой эле ал бийликтин учурдагы жүргүзүп жаткан иштеринде жакшы кадамдар болуп жатканын белгилеп, бирок айрым адилетсиз камоолорго каршы экенин айткан. Эске салсак, Орозайым Нарматова Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен 2021 жылы Жогорку кеңешке шайланып келген. 2022 жылы 20 январда Нарматованын жогорку билими тууралуу диплому мыйзамсыз деген негиз менен БШК анын мандатын жокко чыгарган. Булак Супер Кежи. Токтогул суу сактагычында 8 миллиард куб метрден аз суу калды. Бүгүн 29 февралга карата Токтогул суу сактагычында 7 миллиард 967 миллион метр куб суу калды. Бул туурасында электр станциялары ишканасынын сайтындагы маалыматта айтылат. Белгилүү болгондой, суу сактагычка секундасына орточо 151 метр куб суу агып кирип, 799 метр куб суу агып чыгууда. Кече 28 февралда суу сактагычта 8 миллиард 145 миллион метр куб суу бар болчу. Ал арада өлкөнүн энергетиктери электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууну эскертишүүдө. Булак Супер Кежи. Путин батыш Россияны өнүктүрбөй алсыратып каалаганын жасагысы келет. Россия эч кимге эчки ишине кийлигишүүгө жол бербейт. Бул тууралуу РФ президенти Владимир Путин федералдык жыйынга жасаган кайрылуусунда айтты. Ал батыш өлкөлөрү Россияны өнүктүрбөй алсыратып, аймакта каалаганын жасагысы келерин белгиледи. Дүйнө жүзүндө жаңжал чыгаруу жана колониялаштыруу адаты бар батыш Россияны өнүгүүсүн токтоткусу келет. Алар күчтүү Россиянын ордуна алсыз, жалын өчүп бара жаткан өлкөнү көрсөктөшөт. Чынында алар Россияны Украинадагыдай кылгылары келет. Биздин үйдө чыр-чатак чыгарууну көздөшкөн. Бирок көп улуттуу элибиздин чечкиндүүлүгү, эрктүүлүгү алардын тилегин таш каптырды. Биздин жоокерлер менен офицерлер, христиандар, мусулмандар, буддисттер, иудаизмди тутунгандар ынтымак баарын жеңе турчу күч экенин далилдешти. Баары биригип жалпы мекен үчүн күрөшүп жатышат, деди Путин. РФ лидери өлкөнүн суверендүүлүгүн бекемдөө бардык багыттар боюнча жүрүп жатканын айтты. Ал ошондой эле жалпы эл фронттогу жоокерлерге таазим этерин айтып, кармашта курман болгондорго аза мүнөтүн жарыялады. Булак Спутник Кежи. Түштүк Кореянын калкы 2 эсе кыскарышы мүмкүн.
Түштүк Корея дүйнөдөгү эң төмөн төрөлүү көрсөткүчүнө ээ болууда жана бул көрсөткүч жылдан жылга рекорд жаңылап жатат. Бул тууралуу BBC жазды. Шаршемби күнү жарыяланган маалыматтар төрөттөн көрсөткүчү 2023 жылы дагы 8% төмөндөп 0,72 баллга жеткенин көрсөткөн. Туруктуу калктын санын сактоо үчүн бул көрсөткүч 2,1 балл болушу керек. Бирок азыркы тенденциялар улана берсе, Кореянын калкы 2100 жылга чейин 2 эсеге азаят деп болжолдонууда. Салыштыруу үчүн 2022 жылы бул коэффициент 0,78, 2021 жылы 0,81, 2020 жылы 0,84 болгон. Бул өлкөнүн азыркы 51 миллион калкын сактап калуу үчүн керек болгон орточо 2,1 баллдан алда канча төмөн. Кошумчалай кетсек, түштүк кореялык аялдын биринчи баласы төрөлгөндө орто жашы 33 жашты түзөт. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч. 2006 жылдан бери өлкө өкмөтү аз төрөт маселесин чечүү үчүн 270 миллиард долларга жакын каражат бөлгөн. Бирок бул жыйынтык бери элек. Өкмөт колдоо үчүн жубайларга акчалай сыйлык, балдарды багуу кызматтары жана тукумсуздукту дарылоону каржылоо кылып келет. Булак Супер KG.